Өзүбүз талага келдик Кыргызстандан. Анан таланында таласында жүрөбүз да. Кээде ой келип кетет да, ошо учуп эле кетип калсамбы деп. Сыр болбосо, канча табасыздар? Ушундай эшиктерге коебуз. Англисче айтканда док деп коет. Башым ийкеп мындай алып туруп, башым мындай артсам, уже лобоюм жарымы жок. Трак айдагандар узун жолдо буту менен эле айдап кете берет экен деген чынбы? Достор, мына биз азыр буюрса жолго чыгып атабыз. Мынакей Элдар азыр мен артымда келди. Азыр бул тракты трейлерге кошуп, анан биз жүктү заказ алып, жолго чыгып кетебиз. Мына ушулардын бардыгы трейлер. Азыр көрөсүздөр. Тракка ошол трейлерди кантип кошкону. Элдар, кандайсың? Жакшы, кандайсыз же? Ал эмнени улап атасың? Бул тормоздун системалары, бул жанакы электрический линиясы да. Бул тормозный фараларды, поворотниктерге бул электроге кетет. А бул тиги тормоздун үйлөрү. Emergency service brake-тики. Ошо. Так, трейлердин буттарын көтөрөбүз. Бул учур азыр тракка узак жолго даярдануу учуру. Биз азыр барып жүк алабыз. Андан кийин жолго чыгып кетебиз. Элдар болсо азыр өзүнүн жумуштарын жасап атат, даярданып. Мен ага тоскоолдук болбой, анын жумуштарын үлгүрүшүнчө, колдон келишинче тартып, чагылдырып калганга аракет кылып атам. Буюрса биз азыр ошо узак жолго чыгабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Кайсыл жака жөнөп жатабыз, азыр мен дагы билбейм. Жолдо баратканда биз бардык маалыматты Элдар өзүнөн укканга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Эмне кетпи? Кеттик анда, буюрса. Жакшы барып келели, жүктү алайлы. Кеч калбай баралы. Кетип атканыма аябай эме болуп атам. Узак жолго чыкканда камданып, мындай жүрөктөрүм дүкүлдөп, эч нерсени унутпадымбы деп документтерди кайра карап ушинтесиң го. Мен ошондой болуп атам. Ага эң мээси андай болот, кээде унутуп калам, портмонени унутуп калам көбүнчөсү. Анан кээ бирде жана ачкычымды унутуп калып, бул жака келип алган учурлар болот. Ошондой да, ошого анан бир чети тура айтасыз. Азыр кайга барабыз? Ошондо азыр Hanover Park деген бар. Бул дагы кичинекей шаарча деп койсок болот. Айыл да, айыл, Америкада айылдардын бири. Ошол жактан жүк алабыз. Salt Lake, Utah деген штатка барабыз. Salt Lake шаар болуп келет. Utah штат. Бул Американын батыш жагы. Жактан бир 2000 километр чакырым аласыз да. Негизи эле тракты ар кайсыл жерде токтото албайсың, Жок, определенный бир стоянкалар бар, аны ижарага алам, сөзсүз. Аны алып айына келсем келбесем деле төлөй берем.
качан келип калышын билбейм, ошого кайсы убакта келген учурда место даяр болуп турса жакшы да. Анткени өзүңүз көрүп аткандай трактын узундугу аябай эле узун, көп жерге бата бербейт, штрафтары чоң, эгерде баягы элдер жашаган көчөгө токтотуп койсоңуз. Азыр адрес жазасың да. Жок, бул жанакы мен чектелүү саатында ошону турлап туруп, анан ушуга карап туруп айдайбыз. Эгер 10 саат укташ керек, 11 саат айдаш керек, анан 8 сааттын ичинде бир эс алыш керек. Андай кылбасаңыз мыйзам бузган болуп эсептелесиз. Жүк алганда дайым жакын жерден жүк аласыңарбы же? Ар кандай случай болот. Эми жүккө жараша, анан маркет, базарда кандай болуп атат да. Эгер жүктөр жок болуп, тегерегиңизде жок болсо, айла жок, башка штатка барасыз, ошондой аралыкка чейин айдап барасыз. Тракта эң чоң проблема водительдер үчүн ошо жүксүз калып калуу да. Ар бир штатта жүк ар кандай болсо керек, Бардык эле жерде туура айтасыз, штаттарга жараша болот. Мисалы, бир жака барган, бир баа менен бир штатка барсаңыз, ал жактан кайра ошол баа менен чыга албайсыз. Мисалы, чыгыш жагында Американын Нью-Йорк, East Coast деп коюшат. Нью-Йорк, Нью-Джерси ошол штаттарга барганда барып кайра кайткан проблема, анткени жүктөр аябай арзан. Даже өзүңүздүн чыгашаңызга чыкпай калат да. Ошон үчүн көп балдар, водительдер барганда ал жактан эми пустой калып кетпеш үчүн эле бул жака чыгышат да. Кандай жүк болбосун, кайсыл жака жүк болбосун алып Эптеп чыгып кетиш керек, анткени водительдер көп ал жактан, анан Нью-Йорктон ошол East Coast деп коет, чыгыш жагынан көп нерселер сыртка көздөй чыга бербейт. Наоборот, ошол жака товарлар көп барат да. Мындайча айтканда импорт бар, экспорт жок. Анан базар баасы, базарда негизи товарлар аябай ойноп турат. Дайыма бир калыпта болбойт. Биз азыр чоң көчөдө баратабыз, оң жак менен баратабыз. Трактын өзүнүн жолу барбы? Ооба, негизи ортоңку линияда же болбосо могул оң жактагы линияда жүрүш керек. Эң сол жактагы линияга түшкөнү болбойт. Штраф. Жеңил автоунаалар жүрөт ал жакта. Ал жакта көбүнчөсү жеңил автоунаалар жүрөт. Ортодо жүргөн көбүнчөсү жакшыраак, анткени оң жакта жүрө берсеңиз дагы машиналар кирип чыгып турат. Ошого тоскоол болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан коопсуздук чарасын көрүү максатында ошо оң жакта эмес, ортодо эле жүрө берген жакшы. Жүктү убак саатында алыш керекпи? Убак саатында эми барган жерлериңизге жараша болот, бирок мүмкүн болушунча өз убагында алсаңыз, сизди азыраак күттүрөт. Же болбосо жүгүңүздү убагында жүктөп берет. Эгер кеч калып калсаңыз, кээ бир жерлер бар. 5-10 мүнөт кечип калып калсаңыз деле жүгүңүздү албай коет же жүк салып бербей коет. Себеби алардын деле өзүнүн бир башка водительдер күтүп атат да. Алардын убактын урдабайсың деп, ошон үчүн сиздин жүгүңүздү салбаса салбай эле коюшат да. Ошого башка жүк алган туура келет же күткөнү туура келет. Эгер кечип калсаңыз, эми барган жериңизге жараша, кээ бир жерлер бар, кечиксеңиз деле ала беришет. Анткени ал жерде мисалы айдоочулар азыраак болушу мүмкүн, анча тыгын эмес болушу мүмкүн да. Өтө эле чоң складтарга барсаңыз, заводдорго барасыз, мисалы, ал жерде дайыма айдоочулар көп болот, өздөрүнүн убактысы тар болот, анан бир сиздин убактыңыз деп бир 30-40 кишинин убактысын бербейт да эч качан. Ошон үчүн тартип ал жактан бир топ эле бар. Убакыт саатына жеткириш керек да, Ооба, көбүнчөсү убакыт саатына берет. Мисалы, азыркы ала турган жүктү жеткириш убактысы эртең менен саат 6-га 5-күндө. Бүгүн 3-күн. Ошо 2 күндө алып барып жеткизип коюш керек да. Трактан чарчаган учур болобу? Физикалык жактан эмес, мындай тажаган. Ооба, андай болот. Андай учурлар бат-бат эле болот. Бирок карап туруп анан Америкада бир эле сиз эмессиз да, мындай иштеп атканчы. Мындан дагы кыйыныраак, таталыраак жумуштарды аткарып жүргөн американецтер өздөрү бар да. Мисалы, жол оңдоо тармагы болобу, же болбосо оор жумуштарды көп эле кылышат да. Анан ушуга деле Кудайга шүгүр деп иштеп жүрөбүз.
үй бүлөнү сагынганда ошо сиз айткандай чарчайсыз, алыста болуп каласыз, анан ушу жеткичең качан жетет экенмин деп кээде ой келип кетет да ошо учуп эле кетип калсамбы депчи. Сиз трак айдаганыңызга канча болду? Негизи 2015-жылы биринчи жолу рульга отургам. 2015-жылы, бирок 15-16-жылдары ошол үй бүлөлүк шартка байланыштуу бир аз эле айдап, кыздарым төрөлүп калды, барып келинчегиме жардам бериш керек болуп атты. Анткени бул жакта эми эч ким жок да менден башкачы. Ата-энебиз Кыргызстанда, анан жаңы үй бүлөбүз, жаңы төрөлгөн наристелер. Ошого Чикагодо эле болдум. Бирок 17ден баштап кайра анан бир аз чоңойгондон кийин басып калышкандан кийин уже кайра рульга келдим да. Негизи Америкага келгениңизге канча болду? 2008-жылдары бир келип кеткенмин 3 айга. Анан кийин 2009 келдим. Анан кайра жана 2010-жылдары бизде өзүңүз билесиз да, жана проблемалар көбөйүп, Ош шаарында кийин 7-апрель могул кече жакындагыдай эле ошол учурлар болуп аткан учурда ойлондум да, эгер мен Кыргызстанда жүрө берсем, ушундай нестабильность боло берсе, эртең чоңоебуз дегенде жумуш керек болот, семья багыш керек болот. Мындай кырдаалда андай семья бага турган мүмкүнчүлүктөр болобу же кыйналып каламбы деген учурдан ата-энени артка таштап, дос жарды таштап, белди түйүп. Ал кайсы программа эле? Walk and travel болчу. Анда эми только эле walk and travel менен келчүбүз да. Walk and travel менен келип. Менен ошол убакта аябай көп адамдар келип калышты, Ошондо келгенбиз. Көбүнчө эле студенттер болчу. Америкада кыргыздардын 70-80% студенттер түзчү да. 19, 20, 22 жаштагы балдар. Эми арада мынакей баш аягы 10 жыл өттү, топтоп айткандачы. 20дагы жаштар бүгүн мынакей 30га чыгышып, алды үй бүлөлүү болуп, 2ден 3ден балалуу болушуп, чоң эле бир үй бүлөнү башкарып атат да. Айтайын деген убакыт өтө берет экен, кайсыл жерде болсок делечи. Бирок албетте мекенге болгон сагыныч, үй бүлөгө болгон сагыныч дайыма жүрөктө. Эртең менен турганда эле биринчи ой дайыма ошо келет да. Кыргызстан деп элечи, үйдөгүлөр эмне болуп атат экен деп эле. Канча жылдан бери барып элексиз? Мен ошол быйыл уже 9-жыл, акыркы келгенден бери. 2010-жылы 2-июнда келгенмин. 2010-жылы ошол балдар менен чогулуп Нью-Йоркко келгенбиз. Келгенде эле баары жанакындай болот да. Жумуш менен маселе болот, жатакана менен маселе болот. Ошентип ач калдык, ток калдык, көчөдө калдык, мисалы, вокзалда уктаган күндөр болгон. Аэропортто 2009-жылы Кыргызстанга кетип атканда самолетубуздан кеч калып, аэропортто 3 күн уктаганбыз. Ошол жерде ушундай бир кыскасын айтканда бардыгында болгон эле ушундай бир кыйынчылыктар болгон. Азыр мына трак айдап атканыңыз бул акыркы жылы, Буйруса, Кудай кааласа. Ошо өзүмдө максат болчу, 30га чейин ушул жумушту кылайын, 30дан кийин башка нерсе өзүмүн ошо эңсеп жүргөн кесибим менен алектенейин депчи. Трактын жакшы жагын, анан жаман жагын айтып берсеңиз? Эми жаман жагы дегенде бир аз терс жактары бар. Биринчиден, бул ден соолук проблемасы. Ден соолук маселеси аябай курч, анткени жолдо жүрөсүз 24 саат бою, 7 күн жолдосуз. Өтө кооптуу, кичинекей машина эмес. Анан экинчиден бул тамак аш маселеси. Анткени американецтер тамактанган көп тамактарды биздин организм ашказаныбыз жактыра бербейт. Ошон үчүн болушунча өзүбүз үйдөн жасаттырып же болбосо өз жолдон дагы жасаган туура келет. Ошол маселеси болду. Анан үчүнчүсү бул үй бүлөдөн алыс. Өзүбүз талага келдик Кыргызстандан. Анан таланында таласында жүрөбүз да. Мындайча айтканда, өзүнүн семьяны көрбөй, анан бала чака чоңоюп атат. Ошого дагы бир негизги себептердин бири бул жумуштан. Бул жумуш болду деп эле бул менен чектелип калбастан, бул жумушту бир убактылуу гана ресурс катары көрүп,
ошону жакшы пайдаланып, экинчи тепкичке чыгып кетсек, ошол биздин жеңиш болот деп эсептейм да. Ар бир бала ошол ата энеси менен, эненин орду бөлөк, атанын орду бөлөк, ата энеси менен чогуу уктап, чогуу чоңойгусу келет. Ар бир бала ошол кандай десем, атанын дагы үйдө бар экенин сезип чоңойгону, атанын орду бар экенин, бул башка да. Анан күйөө менен аял экөөсү бир чогуу жашаганда ошондо бир күч болот. Сиз азыр мисалы тракта жүргөндө анын кыйынчылыгы бар, аны өзүңүз чечесиз, кээ бир нерсени мындай толкунданбасын деп же кабатырланбасын деп айтпайсыз келинчегиңизге, туурабы? Келинчегиңиз дагы ошондой болушу мүмкүн. Азыр алыс жерде жүрөт, кой муну айтпай турайын, келгенде айтайын деши мүмкүн. Эми өз өзүңүздөрчө арабаны сүдүргөнгө окшош болуп. Бир эле максатты көздөп, бирок эки башка жолдо келатабыз да. Анан бул жактагы кыз келиндерге дагы бир рахмат айтса болот да. Анткени эркек балдар, көбүнчөсү дос балдар бир жумуш кылабыз да. Кылган жумушубуз баары эле окшош. Анан келинчектери, балдары менен үйдө калышат. Ар кандай маселе туулуп турат. Мисалы балдар ооруп калат, больницага барыш керек болот. Же продуктаңыз көп калат, же дагы башка маселе чыгат да. Бойдокторго бир аз андай маселеси жок чыгар, бирок эми эртеби кечпи уже үйлөнө турган эле убакыт келип калды да, үйлөнүш керек болуп атат. Анан үй бүлөлөргө түйшүгү көбүрөөк да, Америкадачы, негизи эле. Бардык эле үй бүлөлөргө ким болбосун, кайсы улут болбосун. Анткени бала өстүрүш, балага тарбия бериш бул жакта эң чоң проблемалардын бирөөсү. Балага өтө башкача маани беришет. Бул жакта мамилеси өтө башкача. Мен ойлойт элем Кыргызстандагы элдер мамилени, жаш бала болгон мамилени ушундай кылса, анткени өтө деле бир чоң нерсени талап кылбайт да. Болгон эле бул жакта кичинекейлерди кичинекедей көрбөй, аларды чоң кишидей көрүп, мамиле жасашат бул жактачы. Анткени жана киши ташып жүргөндө деп атпаймынбы? Ташып жүргөндө сүйлөшкөндөрүн угуп багып калчумун да. Мен чоң эле бирөө менен сүйлөшүп келатат деп ойлочумун да. Көрсө кичинекей эле баласын садикке алып бараткан баласын мындай чоң кишидей сүйлөшөт. Эч качан урушпайт. Анан бул Американын бирден бир закону. Американецтер балдарына эч качан кыйкырып сүйлөшпөйт, мамиле кылышпайт. Жөн гана суроо менен кайрылат. Сен ушундай кыла аласыңбы, же кыла алат белең, эмне болот, же эмнеге мындай кылып койдуң депчи. Терс жагын айтып бүттүк, эми оң жагына келсек. Баарыңыздарга эле маалым, ошол тракта жүргөндөрдүн эң негизги эле үй бүлөнү бир аз жакшыраак багайын, карайын, кам көрөйүн дегендей эле максатта. Анда эмесе сыр болбосо, канча табасыздар? Себеби буга чейин дагы ар кандай кептер чыгып кетти, жалган деди бирөөсү унчукпады. Биз эми мындай, мен негизи менин ушул журналистикадагы тажрыйбамда бир жалган маалымат кеткен эмес да. Ошону сиздин өзүңүздүн оозуңуздан сурайын. Ошон үчүн менин көрүүчүлөрүм ар дайым мага ишенишет. Эми сыр болбосо, орто эсеп менен кандай мурда канча тапчы элеңиздер мүмкүн сезон учурунда, азыр канча табасыздар, азыркы тапта сезонбу же сезон эмеспи? Маркет базарда аба райында эле өзгөрүп турат. Кечээ мисалы Чикагодо күн чыгып турду, бүгүн аябай суук кыш болуп атат, ошондой эле нерсе. Канча тапканды ар ким ар кандай эсептейт экен. Бирок мен бул семейныйлардын, үй бүлөлөрдүн эсептеген көз карашы менен эсептеп берейинчи. Жумасына эмес, мисалы айына деп коелу, айына тапканыңыздан бир 30% калат да. 30-25-30% калат. Ошол бүт трактын расходторун чыгарасыз, анан үйдүн расходторун чыгарасыз, квартплата, майда чөйдөлөрүн полный алганыңызда сиздин чөнтөгүңүзгө бир $2000, $1500 калса, тазасынан деп атам да, бак аймагынанчы. Ошондо бул жакшы болуп эсептелет да. Эми трактас эле баардыгы мындай башкача эсептейт экен да. Расходтордун баардыгын кошуп алышат экен, анан андай болбойт. Анткени сиздин чөнтөгүңүздө баары бир калбайт ал акча. Келет, сразу эле кетет да. Мисалы, мынтип катып кое турган, же болбосо кийинки айга сактап кое турган ошол
сумма бир 1,5-2 миңге барат. Бул ошо айнабы? Айына. Тазасынан деп атам. Азыр анан баягы мен да уктум бир-эки жолу угуп анан буну кантип эсептешти мен түшүнбөй койдум. Расходторго дагы расход кошуп алыштыбы же түшүнбөдүм да. Анткени көпчүлүк ойлогондой эмес. Бул эми бул үй-бүлөлөрдүн расходу, то есть ошол кирешеси деп койсом болот. Анан Үй бүлөлүүлөргө караганда бойдоктор көбүрөөк. эми алар бир аз көбүрөөк чачса керек. Буга бул эми мындай сыры деле эмес да. Мисалы алар 1 жылдык төлөгөн квартплатасын биз 1,5 ай же 2 айга эле жетет да. Ошон үчүн эч качан салыштырбагыла. Ошого караганда мындай үй бүлөлүү анан бойдок деп караса бир аз. Себеби үй бүлөлүүлөрдү дагы убакыт сааты менен 2 жумада келип туруш керек. Бир жумада келет. Ар кандай. 1 жумада 10 күндө, анан 15 күндө бойдокторго эми алар деген ушул мына биз трактын ичин көрсөттүк го, жашап жүрө беришет да ушул жерде, Ушундай жашагандар бар, бирок эми алар деле келип турат. Трактын жумушу оор экен. Жол азабы, көр азабы деп айтып койгон биздин ата-бабалар. Биздин ошол ата-бабалардын ар бир сөзү, макал лакабы бизге даяр эле. Терең философия да, могу макалдарын карап көрсөңүз. Туура эле айрыкча могу кышындасы бул машинаны башкарыш аябай татаал. Анткени штаттардын кээ бирки штаттар такыр туз чачылбайт, кум чачылат. Кыргызстанда да болуп, бирок кумду жакшы эле чачышат. Бирок бул жакта шамал, кара суук, кайра эле көкмөк муз кылып салат да. Ошондой учурда бул тракты башкаруу аябай эле бир топ эле кыйын да. Кечеги съемкада күн аябай жакшы болчу. Биз кече жүк алганга, кече жүк чыкпай калды. Биз кече жүккө жөнөгөнбүз, азыр жүктү алып деп. Ал жүктүн эмеси өзгөрүп кетти. Планы анан биз бүгүн бир күндөн кийин анан жүктү алып эртең менен азыр кетип атабыз жолго. Азыр жүк алабыз, барып андан кийин дагы жолго чыгып кетебиз. Кече күн ачык болчу, бүгүн күн бүркөө болуп калды. Жана мен сиз эме кылып атканда тартып атып, аябай ичимен титиредим да. Бул дагы жаз келгени. Жаздагы погодасында болот. Колкапты кийип алып, трейлердин буттарынбы? Буттар көтөрүп атасыз. Мен үшүп атам. Мен ошондой оюма дароо келди. Чоң рахмат ушу трак айдагандарга деп рахмат айтып жибердим да ичимден. Биз мына ушул съемканы 5 айдан бери пландаштырып жүрөбүз. Эми убакыт сааты бүгүн экен сиз менен тартып атабыз. Буга чейин көпчүлүгүн тарталы деп пландаштырган, бирөөсү ооруп калды, бирөөсү Кыргызстанга кетти, бирөөсүнүн эч эле жолу Чикаго туш келбей койду. Баягы Американы штат менен эле кыдырып жүрө беришет экен. Анан кээ бир байкелер менен, инелер менен, кыргыз жигиттер менен сүйлөшкөндө айтышты, туура эмес болуп калат го, эми мен Кыргызстанда көрсө трак айдаганымды тааныштар бар деп ушинтишти да. Мен ошону азыр айткым келет да, убакыттан пайдаланып. Мен трак айдаган кыргыз жигиттери менен, кыргыз кыздары менен бир гана сыймыктанам. Сиздердин эмгегиңиздер ак. Сиздер бирөөнүн эмгегин, бирөөнүн тыйынын урдаган жоксуздар. Сиздер ак эмгек кылып атасыздар. Түнү күнү уктабай, эмне деген түшүк, ар бириңиздердин максатыңыздар бар. Ошон үчүн тракка келдиңиздер. Бирок уялбашыңыздар керек го дейм. Ак жумуш. Урдагандар уялсын. Бирөөнүн акысын жегендер уялсын. Сиздер уялбаңыздар. Мүмкүн мен ошол сүйлөшпөгөн, мен болгондо мен айтып бермекмин, кап мага чалбаптыр да дегендер деле болушу мүмкүн азыр араңыздарда. Мүмкүн аны мен сизди тааныбайм, мүмкүн сиз менен бир байланышпай калдык. Кээ бирөөсү гана айтышты, ата-энем Кыргызстанда менин трак айдаганымды билбейт эле. Ата-энем кыжалат болбосун, узак жолдо балам жүрсө кандай болду экен деп, алыста деп ушундай ата-энесин ойлогон балдар болду да. Аларды дагы туура түшүнсө болот. Анан сиздин ата-энеңиз билеби трак айдаганыңызды? Ачыгын айтсам, үйдөгүлөр меники деле көп билген жок. Мен бир аз эме кылып калгандан кийин анан үйгө чалыптыр. Сүйлөшөйүн телефондо депчи. Келинчегиме чалып калып телефондон. Ошондон улам айткан туура келди.
Бирок бир 2 жылча билген жок да, башында иштеп жүргөндөчү. Анткени дайыма эле иштеген жокмун. Ошо башында азаздан катар иштеп анан кайра үйгө келип калаттым. Анан үйгө келгенде чалып кояттым да. Ошол бардыгы эле ошолой. Сарсана болбосун, кечинде уктаганда тынчыраак уктасын депчи. Анткени көптөн бери көрө элек. 9-10 жылдан бери. Ошондо ата энеңизди 9-10 жылдан бери көрө элексизби, сиз? Азыр сизди көрүп атса, апаңыз андай ыйлап отурат. Ыйлабасын, бирок апаңыз сизди чындап мындай сүйлөшкөндөй болот да, мүмкүн сырдашкандай болот. Анан жаныңыздан жыттап мындай кучактай албаса дагы, көз менен көргөн башка сезим да. Эне сүйүнгөнүнөн сөзсүз түрдө көзүнө жаш келет болуш керек азыр сизди көргөндө. Эмне деп айтмакмын, ыйлабаңыз, баары жакшы, буюрса, Кудай кааласа барып калабыз. Биздин деле сапарларды карытайын деген ниеттебиз. Буюрса баары ошо өзүнүн эми Америка менен салыштырган болбойт Кыргызстандычы. Бирок эл көрүп, жер таанып, анан жакшы жактарын алып, ошону Кыргызстанга барып жайылсак деген ниеттерибиз бар. Жаңы өсүп келаткан окуучуларга мисалы бир жакшы талим, тарбия берип, дүйнөдө эмне болуп атат, ошолорду жакшы жактарын айтып, мындай көз карашын өзгөртүп койсок, алар деле эртели кеч бойго жетет, үйрөнөт, анан акырын өзүнө керектүү нерселер менен жакшы бир илимдүү адамдар болушат да. Анткени Чикагодогу көпчүлүк студенттер болуп келгенбиз, окуп, көп нерсеге жетебиз деп, анан келген жаштар да, тракта айдап жүрөт деген менен көбү олимпийский жанакы олимпияга барган балдар, өсө турган, өнө турган балдар ошо турмуш шартка байланыштуу эле азыр көпчүлүк иштеп жүрүшөт. Мынакей, бул жерден азыр биз жүк алабыз. Элдар болсо азыр жүктү тактап атат бул жакта. Ушинтип жүк алышат экен да. Төрткө бар деди, төрткө коюп атабыз. Биздин жүктү табышкан окшойт. Бул байке бул ушул жердеги могул прицептерди жылдырып иштейт да. Жүктөрдүн ары коюп, бери коюпчу. Азыр элдар жүк алат, жүк алганын көрөбүз, артын даярдайт экен. Ушундай узун тракты ушул жака койгонду элестетиңиздер эми. Тим эле коркунучтуу, коркосуң. Кантип ошону түз коюш керек, Кара мына мойнун буралганын байкуштун. Төртүнчү номер деди. Ушул жерге тегиз кылып коюш керек экен. Дагы жылат го я. Биз жүккө келгенде же
жүктү алып келгенде ушундай эшиктерге коебуз. Муну англисче айтканда док деп коет. Кенендиги ушундай эле болот, будан дагы бир аз тыгызыраак болот. Ошо өзүбүз коебуз. Эч ким жардам бербейт. Жарыкта, караңгыда дегендей. Анан жүктөп болгондо өздөрү келип айтышат, кагазды берет, анан жүктүгө кол коюп кетебиз анан. Ошо койгондо жакын коюш керек. Нар жактан ачылганда, эшик ачылганда, жанагы форклифти кирип чыгыш керек да. Жүктү алып кирип аткан техникасы кирип чыгыш үчүн такап коюлат. Дубалга такалат. Жакын коюп, түз коюп бериш керек. Эмне жүктөгөн сиздер аны билбейсиздер. Ошо бир гана салмагын билем. Буюрса 15.000 паунд жүк алып атабыз. Ютага барабыз. Ютадан көрүшкөнчө. Келгенде белгилеп коебуз. Биз келдик. Жүк алып атабыз. Ар бир кыймылыңдан отчет берип турасың ба? Ооба. Буну кийин жолдо текшерсе, ушуну карап көрөт да. Каяктарга бардыңыз, эмне кылдыңыз, ошолордун баарын карап. Ченелген убакыттан өтүп кеткен жоксуңарбы деген максатта да. Эми Америкага келгендеги азыр Америкадагы эмес, трактагы кызыктуу окуяларыңыз аңыз. 2016-жылы болуш керек. 2016-жылы. Юта деген штатка бараткам. Ама GPS-ти эмне болуп, баягы машина жеңил машиненикине түшүп калыптыр да. Установка болуп калыпты. Анан бул жеңил машиненин жолдоруна салып айдап кетиптирмин да. Барат анан Ютага трактор башка жака бөлүнүп кетти, барат эле. Анан мен жеңил машиналар жака түшүп калдым. Ошентип анан как раз жетегинде эле аз эле калган. Бир 2-3 сааттык эле жол калган болчу. Адашып кетип барып ошол туннелден өтүш керек экен да, жеңил машиналерчи. Тоону кесип өтүп кетиш керек экен. А туннелге мен батпайм. Ошол жерге барганда туннелди карасам жапыз, GPS көрсөтүп атат, прям кет депчи. Анан ошол жерден караңгы кирип кеткен саат бир 12-1 болуп кетти. Ошол жерден анан U-turn деп коет, возврат кылып бир жолду алдым. Анда деле жакшы маани бербепмин, эмнеге бул жака салып койду деп көрсөм, GPS иштебей атат деп ойлоп турмун. Ошол машиненин жеңил машинелердине түшүп калган экен. Аны кийин байкадым. Тоого чыгып кеткем да, жолду карап элечи, картаны карап анан жол тоонун бир ордуна барганда нар жактан уже жол жок экен да. Арчалар токой башталып кеткен. Негизи Юта өзү тоолуу, Кыргызстанга окшогон тоолору бар. Анан ошол жерден бурулайын десем, эми тоонун борундамын, бурула албайсыз. Түнкү саат 2 же 3 ушундай болуп кеткен. Даже связь кармабайт телефон. Полицейскийге чалайын десем, араң-араңдан анан эмне кылдым, телефонду, трейлерди ушундай турган жерден, ошол жерден үздүм дагы, башы менен эле айылга кирип бардым. Айылга кирип барып, аякта карасам, өзү ошол айылда бир 500ге жакын эле түтүн жашайт экен да. Эч ким деле жок, капкараңгы. Анан жолдун боюнда жакшы бир трактордор уктап аткан экен, барып бойготсом, бир мексиканец чыкты. Эмне болду деп. Анан түшүндүрдүм. Кырдаал түшүндүрүп ушундай калып калдым. Мага жол көрсөтүп койбойсуңбу? Прицепти таштап келдим. Сага акчасын берейин десем, макул болуп, анан экөөбүз бир 30 километрдей жана тоого чыктык. Барып анан ошол жерден ал фонарик менен көрсөтүп, прицепти кошкондон кийинчи, ошол жерден эптеп бир бурулуп, кайра түшүп кеткен эсимде бар да. Кантип бурулдуңуз? Ошондо деген баягы трейлерди уладык, прицепти улап туруп баягы арткы дөңгөлөктөрдүн бунуку астыга чейин жылат да. Арттагы дөңгөлөктөрчү. Ошондо жамбашын наркы жардын боюна мындай чыгардык дагы, кыргачы. Кырга чыгарып туруп анан кийин баягы U-turn'дан бердик да. U-turn'дан берип ошол жерден ал деле бат эле болгон жок. 1,5 саат ошол жерде нары буруп, бери буруп, акырын андай-мындай кылат. Эгер бир өзүм болсом аны такыр кыла алмак эмесмин. Тим более түн. Анан эртеси ал жүктү мен саат эрте менен 6-га алып барышым керек болчу да. Ошол убакытка белгиленген убакыт, ошол жерге барыш керек болчу. Себеби склад аябай чоң, компаниянын жүгүн алып бараттым эле. Бирок жакшы жери мен алып бараткан жүктөр жөн эле бут кийимдер болчу, ушундай болчу да.
жеңил болчу. Көп деле эгерде жүк оор болсо ал өтө проблема болмок да. Ошол бир болду. Анан быйыл өтө кыш катуу болду Чикагодо. Мен Айова штатында жүргөм. Жүктү кеч алып чыктым. Баратып эле балдар менен связда сүйлөшүп баратып эле кокусунан эле трагым өчүп калды да. Көрсө жана жарымдан бактагы солярка жарымдан азыраак болуп калыптыр эле. Эми жетем деп бараткам кийинки заправкага. Кокусунан эле трагым тартарса эле өчүп калды. Көрсө тоңуп калыптыр да. Жолдо калып кеттим. Эшикте 35 минус 35-40 градус суук болуп атат. Эч ким жок. Түнкү саат 10-да дагы бир 11-12 да. Полицейскийлер чалдым, келди, бир 10-15 мүнөт эле жетип келишти. Анан алардын машинесинде отуртурдум, бир 2 саат келдим. 2 саат дегенде анан могу тарта турган эвакуатор сыяктуу трактор бар. Ошолор келип жакынкы тракстоп алып барышты, анан алып барып таштап койду. Кийин күн жылган ошол жерден айдап кеттим кайра. Бул жакта ошол полицейскийлер дагы аябай жакшы. Эми жөндөн жөн эле штраф жаза бербей. Жөндөн жөн эле мындай негизи полицейскийлерде коррупция деген жок. Такыр жок. Сизге жана штрафын жазып бериши мүмкүн. Же ушундай бир жардамга муктаж болгон учурда келип өзүнүн кызматын аткарып, сизге тиешелүү жардамды көрсөтүп кетет. Жакшы да? Любой жерде. Кайсыл штат болбосун, кайсыл убакыт болбосун, жетип келет. Мындай суукта эч ким иштебейт экен да. Жана эвакуаторчулар деле ага чалам, буга чалам келбеди, анан жана полицейскийдин өзүнүн таанышы бар экен. Булар иштешет да ошондойлор менен. Себеби ушундай кырдаалар жаралып калганда ар кимге чалып отурбайын деп постоянный бир контракт түзүп алган. Ушундай учурда да келди да, жана контрактты бузбайчы. Бул жакта кол койдуң, аткарышың керек. Ошо кагаз түрүндө кол койдуңуз, уже ошол нерсеге мен башым менен жооп берем деп толук колду койгонуңуз ошо да бир колдон эле байланыштуу болуп калат да. Таштап туруп тракка чыкпай койгуңуз келеби? Кетип калгыңыз келеби? Эгер шарт уруксат берсе, мен мемеде тракка чыкпайт элем негизичи. Эми буюрса бул деле акыркы жыл буюрса ошого бүтүрүп бир нерсени баштагандан кийин акырында чыгып коюу шарт го негизи. Ошо баштаганга жараша иштеп коелу деген эле ой болуп атат. Кыргыздын жигиттери өжөр да. Негизи Америка келгенден берки кызыктуу окуяларчы. Мисалы күлкүнүчтүү окуялар. Таксини жаңы баштаган месимде бар, анда клиент албай эле жөн эле шаарды айланып жүрө берчүмүн да. Кыдырып элечи. Эми машина айдап эле шаардын ичинде жүрө берсеңиз өзүнчө эле ошол маалда баягы машинени жаңы айдап баштаган сизге мындай ар бир эркек баланын өзүнчө мечтасы да бул, машина айдап жүргөн. Ошондой кылган учурларым болгон да. Ушул жака келип үйрөнүңүз. Жок, негизи айдачумун. 6-7 класста эле машина айдайм, бирок чоң шаардан айдап өтчүмүн да. Айылда айдап жүрчүмүн, анан ошондой болду. Анан американецтер менен көбүнчөсү көп случайлар болгон, клиенттер менен. Ой, мышыктары го мейли, иттер менен чыгып алат. Иттерин билбейм, бир адамдай эле карашат булар. Анан Америкада негизи адамдардын укугу да бөлүнөт да. Биринчи жаш балдардын укугу турат, эң биринчи. Анан экинчи аялдардын укугу турат. Үчүнчү үй жаныбарлардын укугу турат. Ит мышыктардын. Анан төртүнчү анан эркектердин. Ушундай нерсе бар да. Силерге эле кайрылыштар. Ошон күлүп калабыз, даже бизди итчели көрүп атыр Америкада дачы. А бирок жанакы көзү азиздер колдонгон иттерди аларды сөзсүз алышыңыз керек. Мисалы такси тармагында же белкинде машина эл ташып жүргөндө андай эгер отказ кылсаңыз, ал өтө чоң штраф болуп калышы мүмкүн. Анан Америкада эмне болбосун элдердин баардыгы бир мындай бир жаңылык менен кабардар болуп турушат да. Закон болобу, башка жаңылык болобу. Кече жакында 2 жашка чейинди кичинекейлерди машинеде алып жүрүш үчүн карсит кичинекей отургучтарга ошону обычно могу жолду карап отурат да. А жаңы закон чыкты, артын карап отуруш керек экен да. Ошолордо мындай жалпы мындай жайылтышат да, баардыгы кабардар болсун депчи. Американецтер эмес, биз эле кабардар болуп турабыз. Ооба, ошону айтам да, себеби келгенден бери мен азыр мыйзам алмашты дейт да. Азыр андай болбой калды, мыйзам алмашты, азыр мындай эмес.
ошону аткарышат да таңга. Кыргызстанда деген чын айтайын, Кыргызстан менен Американы салыштырып болбойт. Бирок бул жакшы нерселерди айтып атканыбыз Кыргызстан үйрөнсө экен деп айтабыз ошон үчүн. Үлгү алсак экен, бир өнүксөк экен, бир оңолсок экен деп айтабыз. Мисалы Кыргызстанда мыйзам чыгып эле жатат. Бир жылда 150 мыйзам кабыл алды. Ал иштебеген мыйзамды эмне кереги бар? Андан көрө иштеген мыйзам, 2 мыйзам керек бизге иштеген. Ошончо адам олтурат, ошончо ызы чуу менен мыйзам кабыл алды. Кайсыл мыйзам, ал 150 мыйзам элдин кабары жок. Так, ушул азыр алган жүгүбүз. Буну булар менен бышытып, страп деп коет, муну. Load bar деп коет. Ушу менен бышытып, эшикти жаап, алып барып беребиз. Ошондой. Бул жыгыл түшпөс үчүн, кулап түшпөс үчүн алып барып бекитип коебуз да. Алдык. Азыр диспетчерге айтып коюш керек. Мен алдым депчи. Hello. Hey Martin, how are you? Good. How are you, buddy? It's me, Elder. Yeah, I just got loaded, man. I just want to say that I'm ready to go. So, Okay. Cool. All right, sounds Thank you very much. okay. Bye bye. All right. Thank you. Yeah, bye. Кандай кеттик э? Буюрса жүктү алдык. Жолго аттанбасак болот. Келген жабыбыз менен кайра акырын кетип калабыз. Азыр биз жүк алдык го, анан ал жүктүн салмагы тууралуу текшерилет, атайын таразалардан өтөт деп айттыңыз. Анан текшерилгенде эмнесине карап текшерет? Негизи булар жөнөтүп аткан товардын несин карап туруп, жазып туруп жөнөтөт да. Мисалы сиз деле бир нерсе картошка бирөөгө сатсаңыз килограмм ченеп туруп сатасызбы? Ошондой эле нерсе. Булар текшерип туруп жөнөтөт негизи таразага. Анан жолго чыкканда жакынкы трак-стоп арасындагы таразага. Ошол жерден таразага түшүп албасаңыз, өзүңүзгө эле түшкөн баш оор болот да. Ошон үчүн жакынкы таразага барасыз, түшүп аласыз. Эгер салмагыңыз жакшы болсо, анда туура эле болсо кете бересиз. Эгер кокусунан өтүп кеткен болсо, анда кайра келип айтсаңыз болот. Мунун көп экен, алып кой жарым депчи. Анда деген убакыттан утурасыңар да силер кайра келип, кайра барып жүрө бересиңер. Айла жок, ушундай учурлар да болуп калат. Бирок ал күнүндө эле боло бербейт да. Анда санда эле бир жылына 2-3 жолу эле болуп калбаса, атак көбүнчөсү эми булар айтып атпайм, баягы кагазда кандай жазса ошондой эле аткарышат. Жүктү текшергенде жанагы ар бир баллондун үстүндөгү салмактар дагы ошолор да текшерилет дейби? Ооба, ошол 3кө бөлүнөт. Негизи Нол биз отурган жактагы баллонду бир текшерет, анан арттагы ортодогу баллонду бир текшерилет. Анан эң артындагы дөңгөлөктөрү да, салмагы лимиттери бар. 34, анан асты 12.000 паунд болуш керек. Жалпы салмагы ошо 80.000 паунд, бир 22-23 тоннага барат да. 80.000 паундыңыз ушундай бир 40 тоннага барып калат, общий бардыгы. О, трактын салмагы менен кошкондо. Өзүңүз ташыган жүк 22-23 тоннадан ашпаш керек. Трак айдап жүрө берип, Американын барбаган штаты, барбаган жери деле калбады болуш керек, Буюрса 2 эле штат калды, Аляска, анан Гавайи. Бирок алган бүт шаар дейсизби, штат дейсизби, айланып тегеренип эле жүрөбүз. Жанагы Дордойго барып келейин дегендей элечи. Американы кыдырып жүрүп, кандай кызыктуу жерлерди көрдүңүз? Негизи эле Америка кандай жер экен, аймагы? Негизи эле Америка жаратылышка өтө мындай чын дили менен көңүл бурган өлкө эле да. Мисалы азыр көрүп атасыз ушунча оор машина жүрөбү, жеңил машина жүрөбү, машинесинен бир кара түтүн көрдүңүзбү? Жок да. Даже оор жүк ташуучу трактордон чыкпайт. Анткени айлана чөрөгө 100%, 100% деле мындай бир кам көрө албашы мүмкүн. Бирок ошонун алдын алыш атайын бир тетиктери жайгашкан трактордо. Ошо кара түтүнү чыкпаш үчүнчү. Ошол бир фильтринде топтолот дайыма.
ошо толуп калып кийин алмаштырып коюшат да. Анан адамдын буту басып барбаган токойлор бар. Кооздугу жаратылышы ушунчалык сонун. Могу жаратылышты көрбөй атасың, могу бирөөлөр кыш келди, от жагыш керек деп бак даракты кыймай жок бул жакта. Жол салабыз деп дагы баягы өсүп аткан дарактарды кыйышпайт. Газондорду караңыз, таптаза бардыгы. Анан баса белгилеп кетчү ошол тазалык көбүнчөсү. Чикагодун дагы көп штаттарга салыштырмалуу аябай таза. Тазалыгы жагынан. Анан ол американецтердин ошол айлана чөйрөнөгө ой келди эле мусор таштабайт, таштанды таштабаганы жакшы. Тазалыкты жакшы кармашат. Трак айдап баратканда көп окуялар болот дейт да. Мисалы ошол эле элик чыга калышы мүмкүн деп. Америка токойлуу дагы болгон үчүн Айрыкча кышындасы алар ошол кеч күздө аябай жолдун боюнда көбөйүп кетет. Караңгыда айрыкча могу токой эл жашабаган жерлерде көбүрөөк кездешет. Чыгат, аларды уруп кетиши мүмкүн. Ар кандай случай болот. элик чыга калса эмне кылыш керек? Уруп кетиш керекпи? Эмне кылыш керек? Чыга калса, тиякта машина келатса, ооба, башка айла жокпу? Уруп кетиш керек. Бирок репорт жасаш керек, сөзсүз репорт жасатып, ушундай болду деп, полистен уруксат мээсин алып, бардыгын көрсөтүп коюш керек да. Себеби машинеңиз элик турганда кам болуп калып, бир жери сынып калат, анан ар кандай бир күмөн жаратпаш үчүн полисти чакырып эле, ушундай болуп калды, жолдо кетип атканмын деп эле анын бардыгын кагаз жүзүнө түшүрүп койгон жакшы болот. Страховкага дагы жакшы болот отчет бергенчи. Может, андай кылбасаңыз сиз башка бир жерде уруп алды же бирөөнү уруп кетти деген ар кандай күмөндөр болуп ушундай жаралышы мүмкүн да. Аны буйтайм деп башка жактан дагы зыян келип калышы мүмкүн. Мисалы мен баратканда, былтыр айдап жүргөндө караңгыда кетип атканмын. Агая штатында Толедо деген шаарчасы бар. Каз, жапай каз келип алып, лабоюм тешкирип кеткен да. Прям кирип кеткен эмес, бирок сындырып койгон да. Ал учуп бараткан бекен, же учуп келаткан бекен. Билбейм каяктан пайда болду. Келип эле бир капкара нерсе, караңгыда көрүнбөйчү, капкара мен сүрөттөрү бар. Капкара нерсе учуп келип эле дейди. Ушундай чоң жолдо бараткам. Буйтаган деле жокмун, айдап кете бердим. Башым ийкеп мындай кылып туруп, башым кылдым да, ачсам уже лабоюм жарымы жок. Токтоп полистерди чакырдым, полицейскийлер келишкен, не болду деп. Пожарныйлар келишти, скорый келди, анан айтсам күлдү. Барып анан баягы газды таап келген да, бир полицейский. Могул газ беле дейт. Ушундай болчу десем күлөт. Трак айдагандар узун жолдо буту менен эле айдап кете берет экен деген чынбы? Жок. Андай билбейм. Ошону угуп мен аябай таң калдым да. Биз колубуз менен автону айдай албай атабыз, тракчылар бут менен айдап калышса бул деген деп аябай мен таң калдым да. Кантип айдайт деп элестете албайчы. Бул мен трактын сидениясы бир аз бийик болот го, берки жеңил автоунага караганда. Анан узун жолдо ушинтип чалкалап мынтип коюп кете берет окшойт. Мен билбейм, жанакы азыр эле чыгып аткан смарт трактар болот атпайбы? Автопилот менен жүргөндөр. Ошолордо ушундай кылышыңыз мүмкүн. Бирок ал чыкканы менен колдонууга бериле элек да. Уйку кандай? Уйку эми салыштырмалуу үйгө караганда азыраак уктайт. Себеби жолдо жүрөбүз, жүктү алып барыш керек. 6 саат уктасаңыз сизге жетет. Мурунку убакытка салыштырмалуу азыр жакшы шарттар бар да. Мисалы айтайын дегеним, эгер жаңы келип калган же келе турган кыргызстандык мекендештер болсочу, эми окуйм деген ушундай болсо, бул жака көңүл бурбай эле трак же дагы такси деп түз эле барып окууга кирген оң да. Анткени бизде башында деген келгенде убакытты деле экономдошту билбей эле биз маалыматтын аздыгынан тияка урунуп, бул жака урунуп, ал жактан убакыт өткөрүп, ошондой болуп жүрүп анан азыркы шарттар жаралып атат да, мисалычы. Ошол жаралган, пайда болгон шарттардан, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, анан Америкада негизи окуп алган адам эч качан Америкада болбосун, Кыргызстанга эртең кайра барганда деле жакшы пайдасы тиет.
деп ойлойм. Американы качан жыйынтыктайсыз? Американы азыр күтүп атканым, менин кыздарым бир аз мектепке барып калсын. Жана английскийди биз канча окубайлы, бул жактан төрөлүп, бул жактан сүйлөгөн адамдын тили баары бир башкачараак болот да. Ошондой деңгээлге эле бир аз жетип калсын, тил үйрөнгөндөн кийин унутпагыдай болупчу. Ошону эле күтүп атабыз. Анан буюрса келечектен жакынкы жылдарда Кыргызстанга барып, ошол жактан мектепке киргизип, кыргызча тарбия берип, кыргыз тилин дагы жакшы үйрөтүп, ошондой кылалы деген. Демек сиз Кыргызстанда жашагыңыз келет? Ооба, айрыкча айылга барып жашагым келет. Себеби шаарларда жүрө берип, чын айтсам, шаарлардан чарчадым негизи. Чоң шаарлардан, шаарда болуп ызычуу, анан айылга барып, ошо дыйканчылык, фермерство кийинирээк. Жаштар менен көбүрөөк иштешим келет буюрса. Айылыңыздын негизи эле Кыргызстандын эмнесин сагындыңыз? Кыргызстандын суусун сагындым. Анан элдердин баягы бизде канда бар да баары. Жанакы урук тууган менен, сосед коңшулар менен, мындай адамдардын мамилеси, той топур дегендей. Ошондой бир мамилени кайра алыста жүрө берип. Ошондо сиздин айылыңыз кайсы жерде болосуз? Мен өзүм Ош шаарында, Кара Суу районуна караштуу Мады айыл деген өкмөт бар. Ошо айыл өкмөттүн эки айылы бар. Бирөөсү Асанчек, бирөөсү Кыргызчек болуп кетет. Ошо мен Кыргызчек деген айылдын да чоңойгом. Азыр ата-энем ошол жакта. Бир туугандарым, тууган уруктар. Канча бир туугансыз? 3 бир тууган, 3 улбуз, мен ортончусу. Мен агам, иним айылда, ата-энем менен чогуу турушат. Ошого мурдатан эле айтышчу да, тиги дос балдар деле, сен үйдөн ортончусу экенсиң, сен кетип калсаң деле сен менен эч кимдин иши деле болбойт. Кетип кала бер деп жүрө бер депчи. Бирок эми баары бир баягы сагынып кеттим да. 9 жылдык сагыныч, жолдо калган эненин көзү. Сиз эмне дейт элеңиз ата-энеңизге? Дайыма ден соолукта болсун, менен эч сарсана болбосун. Кандай болгон учурда деле баары бир жол табып кетебиз, суукта калабызбы, ысыкта калабызбы. Ошон үчүн бизден эч сарсана болуштун кажети жок. Сагынбай тургула, буйруса, Кудай буйруса барабыз дегендей.